Бүгүнкү күндө 3,5 гектар жер иштетем. 3,5 гектардан 1,5 гектары жүгөр айдайбыз, 2 гектарына беде. Буга чейин бир 2-3 жылга чейин ошо элдик ыкмаларды колдонуп жүрчүбүз. 2-3 жылдан бери ушу Байдыйкандын агрономдору менен көбүнчө Абдиназар аканын кеңештери менен WhatsApp группаларда бар. Ошонун кеңештери менен биз колдонуп отуруп 2-3 жылдан бери агротехникалык иш-чараларды өз убагында жүргүзүп, жана зыянкечтерге каршы иштерди жүргүзүп, андан кийин үрөн тандоо боюнча дагы ошол Абдиназар аканын көп бизге пайдасы тиеп атат кеңештери. Ошондон кийин мисалы үчүн былтыркы сепкен амафозумдун жыйынтыгында мен элдерден сырткары 300 салыштырмалуу 340-350 кип алдым да, биринчи орунда. Ошол башкалар ал убакта 150-120 киптен алып ачкан да. Кип деген ошол эменин саны. Мындайча айтканда пресс деп айтсак болот. Бүгүнкү семинарда мен үчүн өтө көп жакшы жаңылыктар болду. Анын бири баягы жүгөрүн үрөндөрү боюнча. Себеби дегенде биз жүгөр айдайбыз, баягы өзүбүздүн жайдары деп коебуз, болсо алато. Ошол жайдары жүгөрлөрдү эгип алып эле бир 10 тоннага чейинки үрөндү алып, бир аз өзү менен өзү болуп, ушундай болуп жүргөнбүз да. Эми бүгүнкү күндө баягы көрсөткөн жүгөрүнүн түрлөрү, анын баягы саны, анан килограммы деп салыштырып берди го. Ошол жактарына биз көп маани бербечүбүз чынында. Бүгүнкү күндө ошол маалыматтар менен бир аз болсо дагы эртең дыйканчылыкка бир жакшы көңүл көрсөтөт да.